Жаңы Кыргызстан өткөн тарыхына сыймыктанган, бүгүнкү жашоо турмушуна канааттанган, ал эми түп келечегине оптимизм менен караган эркин жарандардын өлкөсү болуп калууга тийиш. Президент бул максаттарды ишке ашырууну алдыдагы 5 жылга пландаган. Мындай пикирин эгемендиктин 30 жылдыгын корутундулаган Тарых музейиндеги иш-чарада билдирди. Иш-чарага легендарлуу парламенттин төрагасы Шеримкулов баш болуп, мурдагы президенттер, саясий коомдук ишмерлер жана учурдагы мамлекеттик жетекчилер катышкан. Мен өлкө башчысы жана аткаруу бийлигинин жетекчиси катары Кыргызстандагы ар бир жарандын жашоо шарты үчүн өзүмдү жоопкер, алардын алдында өтө милдеттүү сеземин. Андыктан менин командам мамлекеттик системада жана экономикада структуралык чоң реформаларды жүзөгө ашыруу менен алып барууда. Өлкө башчысы өнүгүүгө кадам ташталгандыгын парламенттик шайлоодо административдик кийлигишүүгө жол берилбегендиги менен түшүндүрөт. Эркин тандоо элдик бийликтин орношуна өбөлгө түзмөк. Өткөн 30 жыл ичинде 10 жолу президенттик, 8 жолу парламенттик шайлоо өттү. Натыйжасы эл күткөндөй болбой, тескерисинче бийликке эле эмес, шайлоо өткөрүүнүн өзүнө болгон ишеним өчүп барат. Саясаттануу жана тарых илимдеринин доктору профессор Алыбек Акунов эркин жаңы Кыргызстандын 30 жылдык тарыхын чагылдырган Кыргызстан эгемендик доорунда деген көлөмдүү китеп жазды. Саясий кургай элек жаңы китепте кыргыз элинин эгемендүүлүккө жетүүгө жасаган аракетинен тартып, эгемендиктин алгачкы жылдары, алгачкы президент, приватизация аты менен талкаланган экономика, саясий оюндар жана элдин ишениминин талкаланышы кеңири баяндалган. Акаев жаңы президент болуп, анан жанагындай демократия деп, биз демократиянын аралчасы болуп атканда, элдин баары шапкелерин асманга ыргытып, аябай колдогон да. Ой, эми жакшы турмуш болот, мына эми жыргайбыз деп. Анан бирок убакыттын өтүшү менен ошол берилген убадалар аткарылбай калганда, элдин мындай бир бөлүгү ошол кездеги президентке наразы болсо, кайсы бир бөлүгү ушу демократияга жалпысынан наразы болду. Мына демократия дедиңер эле, демократия кайра бизде сызго тургузду, демократия жакшы деле эмес экен. Андан көрөкчө мурунку эле ушу авторитардык, тоталитардык эле режим жакшы турбайбы дегендей болуп. Анан боореки үстү-үстөгү жылы жанагы 11 апрелде кабыл алынган конституция ошону мындай укуктук жактан бекитти да. Элдин 80%-тен ашыгы ошо авторитардык бийликке добуш берди да. Тарыхчы жана саясаттануучу Кыяз Молдокасымов өткөн 30 жылда ата-энесинен ажырап, өз алдынча жашоону үйрөнгөн балага салыштырат. Өзүнүн турмушун оңой албаган, билими жагынан тайкы, тарбиясы жакшы эмес, анан турмушка ушунчалык бир ишеними жок жигит, андан аркы жашында деле ошондой багытта кете берет. Мындан ары мамлекетти сактап калыш үчүн чымырканып аракет кылып, өткөн каталарыбыздан туура жыйынтык чыгарып, жакшылап аракет кылбасак, биз кыргыз мамлекеттүүлүгүбүздү биротоло жоготуп алышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн мына чыйра алышыбыз керек. Мекенчилдик, мамлекетчилдик жактан ойгонушубуз керек. Буга чейинки добуштарын, же болбосо буга чейинки ушундай бир кызыкчылыктарын акчага сатып келгендер эсине келиш керек. 30 жыл ичинде 5 президент алмашып, 2 кан төгүлгөн революция менен өлкөдөн айдалса, бирөө абакта. Бул аралыкта 34 өкмөт башчы алмашты. Саясий башаламандык элди бийликтен үмүттөнбөй, өз алдынча изденүүгө түрттү. 90 жылдары коммерция менен ишин баштаган аялдар азыр бизнесмен болуп, депутаттык 30% квотаны жабууга жетишүүдө. Бул да болсо эл ичинде өсүү бар экендигинен кабар берет дешет.
Чемодан менен, сумкалар менен байкуштар Турциядан, Кытайдан товар алып келип, бул жерде базар экономикасынын пайда болгон, малый бизнестин башатында аялдар турган. Приватизацияда көбүнчө эркектер алып кеткен менен, бирок аялдар үйдө ишсиз калган жолдошун багыш үчүн, балдарын окутуш үчүн аялдар көп. Биздин ушу 30 жылдык эгемендүүлүк мамлекетибизге аялдардын кошкон салымы өтө зор. Азыр кыргыз эли мамлекетти карап отурган жок, өзүнүн жашоосун өзү куруп атат. Мына жетишкендик, рынок мамилелери, экономикадагы рынок мамилелери, анан ошол жеке менчикти өнүктүрүүгө багытталган мыйзамдар, укуктук негиз түзүлдү. Азыр кыргыз эли мындай, эгерде ошол совет мезгилине салыштырса дагы, же болбосо азыркы кошуна өлкөлөрдүн, ошол эле Казакстандын, Өзбекстандардын элинин жашоосуна салыштырганда кыргыз элинин жашоосу бир кыйла өйдө турат. Биз кыргыз мамлекети кедейбиз. Турмуштун ак карасын бирдей көрүп, тынымсыз изденүүдө болгон өлкө мындан ары өнүгүү жолуна түшөт деген президент саясий оппоненттерин дагы максатташ, катарлаш болууга чакырык таштады. Өлкөбүздөгү бардык саясий күчтөрдү, жарандарды, санаалаштарымды жана оппоненттеримди коомдун бардык катмарын ушул улуу мүддөөнү аркалоо жолунда тилектеш, максатташ болууга үндөймүн. Элибизди ар дайым Кудай колдосун, касиеттүү ала тоонун үстүндө ар дайым Манас урааны жаңырып турсун. Жашасын эркин жана эгемен Кыргызстан. Өлкө азыр 30 жылдык кризистик абалда турат. Мамлекетти алдыга жылдыруу бир уч топтун колунан келчү жагдай эмес экендигин коомдук ишмерлер дагы баса белгилеп, жаңы өнүккөн Кыргызстанды курууга жапатырмак киришүүгө чакырат. Азыр жаңы муунун арасында мекенчил, мамлекетчил, билимдүү жаштар дагы чыгып аткандыгы сүйүндүрөт. Мына ошолорду колдон келишинче колдоп, ошолордун жардамы менен алдыга өнүгөбүз деген ишеним бар. Себеби мына имаратты жалаң жаштар келип туруп, жаштар келип өнүктүрүп кетти. Ушундай мезгилде сырткы мигранттарды дагы жаштарыбызда болгон нерсени өлкөнүн келечегине бурганга биздин мамлекет башчыбыз жакшылап аракет кылыш керек. Аялдарга көбүнчө көңүл буруп, аларга жардам берүү керек. Бизнесин өнүктүрүү, алардын социалдык ролун көтөрүү. Албетте депутаттыкка шайлап атабыз, бирок башка жергиликтүү депутаттарды бир-эки эле аял калбадыбы. Билимдүү аял, билимдүү бала, билимдүү коом болот. Президент алдыдагы 5 жылда инвестициялык жана туристтик кызматташууга басым жасап, батыш жана чыгыш өлкөлөрү менен карым-катнашты өөрчүтүү ниетин билдирди. Чет өлкөлөр менен мамилени бышыктап, инвестиция тартуу үчүн Манас атанын осуятында айтылгандай, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарууга учур келип турат. Анткени мамлекеттин алдында эки жол бар: саясий оюндар менен өлкөнү талап чачыратып жиберүү же биригип биргеликте өнүктүрүү. Жылдыз Капарова, Равшан Тойчиев, Атайын Жумалык үчүн, Бишкек.